жакында 25 май болот, май болгондо эмне болот? Акыркы коңгуроо болот. Ал эми ошол 25 майды сүйлөгөндө эле ак бантик таккан кыздар, анан өзгөчө баягы форма фартук деп калчу эле, ошондой кийип эле анан ак бантик тагып чачымга деген. Мерген Турган эсиңе келет, Мерген Турган байке өз эсибизге келип эле. Анан мен кичинекей кезимдечи, мен кичинекей кезимде эле Мерген Турганды көргөндө эле баягы чачтары өзгөчө го. Телевизордон көрүп, ай таң калчумун, чачы узун экен деп, сиз да таң калчу элеңиз. Кантип ушундай болсун деппи? Анан билегендери да башкача болчу, бирок укмуш таланттуу, укмуш таланттуу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жөн сүйлөшүп аткан жокпуз. Жаныбыз экен көрсө. Биздин студиябызга конокко келди Казак Республикасынын маданиятынын мыкты ишмери, ал эми Кыргыз Республикасында эл берген эл артисти. Мерген Турган, кош келиңиз. Саламатсыздар. Кош келипсиз. Кандай келдиңиз? Жакшысызбы, жүрөсүзбү? Жакшы келдим, как всегда эшикте жамгыр, затор дегендечи. Ошол түндө жатып алып 4-төн баштап уландым, көзүмү ачып коем, анан кайра уктайм, кайра ушу кечип калбайын деп бирок келдим убагында. Ошол келдик, эми эшикте бир Кыргыздын бир жашынакай өнүгүп келаткан бир жашоосу болуп атат. Мен ойлойм, бул чоң өнүгүү жана биздин мегаполис деп коет го. Бишкекте ошого айланып баратат да. Бизге эми жакында метро керек го дейт. Болуп калат деген ишеним бар. Анан Мерген байке, чач жасалганыңыз көп жылдан бери ушундай, өзү эле ушундай бол, Ооба, эми чачка келгенде мен дайыма Мерген Турган дегенде мен чачымды элестетет билесиңер. Чачымды катып койсо Мерген Турган болбой калам. Дайыма айтып жүрөм, менден дагы мен чачым популярный, өзүңөр билесиздер. Анан бул чемин чач легендарный чач. Өзү эле ушундай, жасабайсыз. Достояниясы деп койсо бул. Өзү эле ушул. Мен мындай эми кичине суулап, мындай алып коем, а так бул прическа Мерген Турган деп коет негизичи. Кайрат кыргыз сизди турап чыккан окшойт, Мүмкүн. Бирок бир убакта кыска кылып да жүрдүңүз окшойт, Бир маалда да бир какой-то бир творчествомдун чыгармачылыгымдын ортосунда бир көп адамдар жактырбай кетти. Аябай анан үйдө дагы анда раматлык мамам төрө эле. Ай балам ушу алдырып көрчү айланайын, чачыңда. Мага да тежелең, тайжелең да чалып атат айланайын. Бир алдырып көрчү, алып эле салчы ушу жекине. Жүрбөйт этигине башкалар деле. Чачы өспөй эле деп анан мен ойлонуп турам, бир жолу алдырып салдым. Эми баягы үйдү семьяда эмеге түшүп калдым да, обсужденияга түшүп калып. Анан аябай ушуп баары. Ошол маалда бир жакшы бир клипке тартылам деп аткам. Аябай эми ошол маалда эми алар түшүнбөйт эми. Анан меле делечи ушу силер эле салгылачы деп барып анан эртесин барып алдырып салдым чачымды. Лысый болуп келип элестетип бергиле кандай болгондо. Андан кийин деле Азаматтын молодец деген эч ким жок, эч ким деле айткан жок. Көтөңүн деп тез жарашпайт экен, узун эле чачың жакшы, узун эле чачың жакшы деп кайра жүрмөйт ошондоп ошо клиптин чыкпай калды да. Ошол ойлоп коем, мүмкүн ошол маалда ошо чачы менен дагы бир клипке чыгып койсом жакшы болмок, ошол маалда ойлойм. Андан кийин кайра ойлондум да, анан коллегалардан тил уктум, баары урушту. Эмнеге алдырасың деп? Эмнеге алдырасың? Бирөө айтып берсе ушинте бересиңби? Деп анан өзүм дагы чыгармачылыктын башында раматлык атам айткан эле да. Балам, сен өтө бир башкача образды алып алдың балам. Бул сага Европа эмес. Бул Европада ошол нерсе болот. Андай элестетип берле. Кыргыздар мына жаңыдан чач эмес, жаңыдан мындай билеп коюң ишин же мындай яркирээк кийинип коюң ишин көргөндө жүрөгүм чумонтуп калчу да. Ошондой убакыт болчу да. Анан кийин ошол маалда сумка көтөрүү дагы как-то балдарга мындай кызыктай көрүнчү да. Анан да өзүм көтөрчүмүн. Анан алдыңдай жүрүш болбойт балам. Жаман кыйналып каласың турсаң да балам. Жөн эле ырдасаңчы, жөн эле. Анан ora комуз менен ырда, тиги эл катары эле жүрө берсеңчи деп ошентип айтчу да. Мен ак көйнөк кийсе ак көйнөк, көк көйнөксө көк көйнөк, кызыл көйнөк кийсе кара кызыл көйнөк кийип жүрө берсеңчи балам. Десе мен жок папа, мен ушундай чыгышым керек. Мен ушундай сезип атам музыканы. Десем ай кыйын болот го балам. Бирок ушуну жеңип чыксаң бирок анда жакшы болосуң. Бирок жеңип чыга албасаң бунун үчүн дагы керек деп атам ошондой айткан экен. Эми узун чачтын артында көптөгөн сынга кабылдым, эчени сөктү, эчени жакшы көрдү. Бирок эми ушул эки эми бизнесте ушул экен, шоу бизнесте негизи өзүңдүн стилиңден кетпеш керек. Бүгүнкү күнгө чейин ушул стилимди кармап келем. Анан дагы бир жолу бир тойдо отурсак, бир чоң киши келип колуман кармап,
карган эле кишкен да. Мен эми обычно бир эми ар кандай сын айтат экен деп мындай даярданып турам да, тагачы даярданып турсам эле анан Мерген келип колуңа азаматсың сен. Канча жылдан бери артисттер өзгөрүлүп, түрлөнүп атышат. Такыр бар, кээ бирөө таштап да кетти, кээ бирөө токтоп да кетти, кээ бирөө жүрөгү да түшүп калды окшойт. Мындай башкача эме болду. Сен болсо ушундай мен көргөндөн келатасың. Азаматсың, өзүңдүн стилиңди жакшы кармап келатасың, молодец деп. Колуман кармаса аябай ыраазы болуп калдым да. Анан кийин дагы бир жолу гайлер кармап алды. Гастролго кетип бараткан маалым, анан шашып баратасың да, анан мүмкүн тиги эмени машинаны катуураак айдап койгон окшойм. Анан кармап калышып эле анда чачым эми жок болчу. Анан карап эле мен ушул да дем обычно мындай деп анан документимди берсем карасам эле, ой, Мерген байке сизби дейт. Мен десем, Мерген байке эмне болуп алгансыз деп анан жана жерде турган 3 ай туруп алып алар наалады. Бизде ушундай бир чачтуу бир байкебиз болсо, сиз оригинально жүрсөңүз, биз сизди жакшы көрөбүз. Анан чачыңызды алдырып салганыңыз, жок, ушул чачыңызга штраф салабыз биз деп. Анан балдарым аябай ыраазы болуп калдым, ошондон эле улам, анан ойлоп калдым, элдер мени ушул бир чачсыз элестете албайт экен. Анан бул чачты деле башында кандайдыр бир мындай да, негизи башында негизи жана секирип минбеш керек экен да. Эшекке мингендей бол дейт го. Анан ошондуктан мен ойлойм да, ар кайсы боореке эмеге чыгарда, чыгармачылыктын башында кандай образ берсең, ошо боюнча адам биринчи көргөн боюнча чыгарат экенсиң. Анан ушуга жерин ошо чачтан кутула албай келем, мисалы үчүн обязательно бүгүн серден баштабадыңар биринчи сразу чачтанчы. Анан бүгүнкү күндө ойлойм, эскертип коелу. Чынында өзү айткандай дагы, өзүнүн дагы чачы популярдуу Мерген Турган бизде конокто байлашка чыгып суроо берсеңиздер болот 56-56-72 номери аркылуу. Анан бүгүнкү темабыз жылдыздар же ырчылар кече жана бүгүн деген темада алып чыгып атабыз. Анан сиз ушул эстрададагы бак чачыңыз өзгөргөн жок. Бирок өзүңүз мурда кандай элеңиз, азыр кандай? Анан эстрада жаатында карап айта кетсеңиз. Жакшы тема экен. Кече мындай көрүп атасың, кече мен кандай элем, бүгүн кандай элем. Өзүмөн баштайынчы, башкага түшпөй эле коеюн. Эми себеби дегенде азыр көп адамдар таарынчак, бирөөнү айтсаң дагы байлесине каласың дегендей. Ошондон өзүм деле айтайын. Кечеги эстрада мисалы үчүн бир нерсени башташ кыйын. Бирдемеде революционер болуш өтө кыйын. Ошондуктан мен өзүмдү кыргыз эстрадасында революционермин дейм. Барлык жагынан карап турсаңыздар, ошол бийди да биринчи мен алып келгем, ошондуктан мен буга уялбай айта алам. Себеби дегенде ал малдай сахнада кыймылдаган киши жок болчу, именно эстрадада. Күл көтөрүп алып эле бир жерде туруп, анан кийин экинчи куплетте теге туруп, үчүнчү куплетте теге туруп. А мен элестер жаш болсом, ичимде ушундай толуп турса, анан өзүңөр көрүп аткан чачты да андан да узун болчу да, кийип алып секирип ушундай бир туралчу эмесмин да. Ал малда азыр мына сенин камераң артыңда кичинекей камералар да. Чоң мондой телевидениянын чоң камерасы бар. Анан ага мен жүгүрүп жүрчүмүн да. Кой, анан мен жүгүрүп жүрчүмүн. Анан кийин бир күнү бирөө, Мерген, ары бери секирбей туруп эле турдачы. Көрүп атпайсыңбы молеке, мону чоң эмени каяка бесмин деп. Эметип көрүп атпайсыңбы деп. Багыш бир оператор бала эме кылдырып, дастарына карасам да чоң эле кишке менен улдунан. Байке, хорошо. Ошо камераңызды коюп коюңузчу, мен ошонун айланасын өзүм биле берейин депчи. Ошондон түшүнүп калдым, тиги оор окшойт депчи. Чын эле оор болчу да. Момундай болгон эле бир мурункулар да билет, азыр мүмкүн уккандар күлүп атса керек. Момундай бир чоң мондай шланг келип эле, ушундай эмелер бар, ушундук чын элечи. Ал деле ордунан ара кыймылдайт экен. Анан ошонун айланасына секирчүбүз. Анан карап эле анан дагы өзүмдүн эмемди эстейм, эме тартып калдык. Эми ал малда азыркы клиптер экен да. 25 фонтан бар го. Ошол жерге клип тартып атабыз. Клип концерттин номери болчу. Анда клип деген түшүнүк жок да. Жанагы 25 фонтан дубовый парк бар го. Ошонун ичинде. Анан ошол жерге барып тартып атышат. Коюшту, ал өзүнчө эле биздин телевидение келип туруп жайланышы өзүнчө эле бир инопланетян учуп келип жанагы эмени кылып битип ушундай көп болчу да. Биз артистер отура беребиз карапчы. Анан ошондо тартып атышат. Эсимде момундай болгон биринчи популярный клипим ошондой болгон бир эмеге чыктык да, анан тарта баштады. Тарта баштаганда мен ошондо эсимде акшым мындай денеме жабышкан.
маасы, анан үстүндө бир мындай көйнөк, анан чачым ондай болчу. Анан кара ресторан атат да, эми карап эс соп, тияк тунтуп калды телевизор, мен эле карап отурушат аларчы. Сиз ушунча чыгасызбы дейт бирөө. Ошончо чыгам десем, таң калып эле каршы жакасы кармады окшойт, ары кетишти окшойт. Анан короче тарта баштады. Мен очередим келип тартып атат, Мерген Бекерсалиев болчу мында. Мерген Мырсалиевден бейтаныш кыз дегендерим бар. Бейтаныш кыз, таанышалы жөн гана дегенчи. Найна деп баштаган деле анан карап турган тартпай койду. Тиякта бир режиссер отуруп алып эле, "Эй Мерген, алдыга жарашпайт кыргызгачы. Алдыга жарашпайт кыргыздаргачы. Жөн эле ырдабайсың, өпкөлөнбөй эле. Сен эмне көктөн түштүңбү" деп ойлойт. Анан мен ушундай киши мени айтчу адам эмес болчумун, бирок ушундай жаныма тийип кетти. Анан карасам элдин баары турат да, мен кээ бир алмалда телевидение тартканда элдер шоу көргөндө токтоп калышты эле. Баары кеп эле карап тура беришти да, анан уят кылып койду элдин көзүнчө меничи. Анан ушундай эмнелерин билбей анан өзүмө да защита керек болчу. Эми сөбүрөм эле адамды бушка такап эле уруша берсең, мышык деле жоң арстан болуп чыга келет да. Анан жиним келди да, анан ошондо бир кайш айттым да. Неге болбойт экен? Эгер мен жел могуспосом, анда мени чакырып алып тартып атасыңар силер анда мени. Силер билесиңерби, мен кылган движениени жасай аласызбы сен деп. Ошондо бир жиним келгенде, ачуу келгенде, ар жакта отуруп сүйлөй бересиң, бери чыксаң, анда мен азыр бул кийим чечип берейин. Кийип алып туруп менин образым менен ырдай аласыңбы? Билей аласыңбы десем, ой кереги жок, антип эле кой, Кудай сактасын деп. Мерген байке, сөзүбүз каралжы, байланышка чыккан телегөрчүбүз бар экен, кабыл алып коелу, саламатсызбы? Алло. Ооба. Сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып суроо берсеңиз болот. Алло. Угуп жатабыз, сиз эфирдесиз. Мерген экен. Бөдөнөлөрүн чоңойтабыз. Азыр мени көргөндө элдин баары бөдөнөлүн көргөндөй эле болуп калды. Бөдөнөлөрүм жакшы, бөдөнөлөрүмдөн салам. Мергендин ычы бөдөнөлөрүнөн жакында туйт. Сурооңузду бере бериңиз дагы, барбы? Болду окшойт, Анан жана улантайын эми. Анан ушундан аркадай ыза болуп калдым. Анан кыргыздар деле бизде цивилизация болгон. Анан мен ушун чыктым, мен всегда дайыма ушунтип айтам. Бизде цивилизация болгон. Кыргыздарда баары бар. Эстрадада да ушундай болуш керек. Дедим да, анан чыгармачылык адам эмне үчүн чыгармачылык? Анткени адам чыгармачылык изденет. Мен изденип атканым бар, ошо изденип атканда нормально мени мага таап берип койбойсуңар. Силердин милдетиңерди тартып койбойсуңар десек, ошол маалда биздин жанагы темадан алыс кетпейлик. Эме болчу да, ошондой бир баары эле бир эле эмеде болчу да, бир эле мындай. Окшош, Окшош, окшош. Андан кичине өзгөрүнчө башкача болчу. Анан ошону кийин ойлосом, ошондон коркуп аткан экен. Анан ошол режиссер качып кетти. Унчукпай эле сүйлөбөй койду магачы. Болот, тартсаңар тарткыла, тартпайсыңар, тартпай эле койгула деп өзүмчө отуруп калсам, анан эсимде бир сылтып баскан эме бар болчу, оператор орус. Ошол баланы кийин таппай калдым. Благодаря ошол бала үчүн мен популярностум көтөрүлдү болуш керек ошол маалда. Ошо карады да мени карап туруп, Мерген, знаешь, сен ушунчалык жакшы баласың, бирок Мерген ушунчалык сен кылып аткан нерсени биз түшүнбөйт көп нерсени. Сен тетиги Европа башка жакта төрөлүшүң керек болчу. Ты одевайся, сен айтат, сен жанагындай өзүң кийимиңди кыргызча кийинип эле ырдап чыкчы. Ошондой болмок дедим. Жок дедим. Десем анан ошо мени түшүндү окшойт. Баары обедке кетти, кетип калды, эч ким тартпай койду мени. Бирдеме кылып отуруп алыштан сен тур деди, азыр мен сени бир эле камера менен тартам деди. Ошо бала мени көтөрдү да, орус. Карасаңар. Ошо бала турду да, ошо 20-25 фонтандан менин чоң популярностум башталган. Анан ошо ордума тургузуп, анан ошол ырдады эле тартат, музыканы да жок тияктан кое бериптир. Анан мен өзүм эле ырдап, такты санап. Эми элестер, азыр такты санап клип тартылабы? Музыкасы. Азыр аябай кулагына тыгып алып туруп, анан ырдап, анан моунду жаңыртып алып, ошондо дагы не папа дейт да. Ошондоп туруп, анан кол менен такты менен чаап туруп, ошо бала тартканда. Тартып, анан аябай секирип, бийлеп тартып келсем, анан аягында эсим алып калсам, колун берип молодец деди. Анан мен айттым, бул чыгаарына күнөөм бар дедим, чыкпай эле калат го. Бирок тартылып койдум деди. Бирок ошол айтты дагы, сага мен чыгармачылыкка калайм.
уштуңан жазба. Бул жакшы кыргыз эстрадасында келген жакшы жаңылык. Өзгөчө. Только сен айнып кетпе деди. Ошо благодаря ошондон кийин анан мен ушунда кеттим да. Ал жакта фамилияңыз да башка экен, Анан бул учурга чейин дагы айтып калдыңыз эле, сахнада Мерген Турган деп чакырса, баягы Мергени келип турганы жок, каякта деп сурашты деп. Бул Казакстанда болду. Мерген Ырсалиев болчумун, муну Мергенбек Ырсалиев, Турганбекович болчумун. Чоң атам Ырсалы, раматлык, атам молдо киши эле. Анан ушул бир күнү отурсам атам бакшым эме киши эле да отуруп эле. Ай бир катчы болуп иштесеңчи, биздин айылга келип дейлерчи, алардын ошол малда эмес үчүн болчу да. Мерген байке кечиресиз. Телефон чалып бар экен. Кабыл алалы. Кабыл алабыз, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсызбы, Мерген байке. Саламатчылык. Мен сизге суроом, биринчи суроом мындай эле да, ушу сизди деген Казакстанга иштегени кетип калды деп көп айтып жүрүштү да. Анан экинчи суроом болсо, ушу Кыргызстандан баягы кыргыз эл артисти деп наамды бербей, ошо Казакстандан алды деп атышат да, ушул жөнүндө ушу эки суроомо жооп берип койсоңуз. Жакшы, рахмат. Аябай жүрөккө тийген суроолорду берип атасың. Казакстан Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наама берилген. Эмгек сиңирген ишмер дегенде 13-жылы алдым. Мен эми аякка барганын себеби ошол маалда 2000-жылдары кыргыз шоусу деле бир мындай бир застойго келип калган маал болчу ошол маалда. Бир жерде турмуш начар болгон ошол маалда баарыңар эчимге секрет эмес бул. Ошол маалда мен Казакстанга чакыруу менен барып, бир гала концерт менен барып, бизде жана Абды деген кодул балабыз бар. Ошол эки бала менен барып, анан ошол жакта мени жактырып калышып, бир продюсерский центр театрдын алдында мени алып калышкан. Чакырышып, ошо менен иштеп, анан өзүмдү көрсөтүп, анан казактарды өзүм көрсөтүп, казактарды көрүп, мен негизи казак элин жакшы көрөм. Анан жакшы көргөнүм ошол экен. Бүгүнкү күндө уулумдун мамасы казашка. Жакшы табылгам дагы, мисалы мен өзүмө мындай эме кылам да, канаратым бар. Ошол теңи казак, теңи кыргыз. Бүгүнкү күндө такылдап балам чоңоюп атат. 3-класс болду канаратым. Аман болсун. Ошол маалда иштедик. Ошол маалда иштеп, Казакстанда да өзүмдү мени жакшы билишет, аякта деле. Анан парадис болуп иштедим көбүнчө. Потому что кыргызча ырдап деле аякка эч кимди таң алдыра албайт экенсиң. Это бизде ошондой. Башка тилде ырдап койсоң аябай баштан алып көтөрүп алып болгон нерсени эме кылат, только өзүнүкүн баалабайт. Анан аяктан ошо алдым. Эми кыргыздан ала албай аткан себебин мен өзүм деле билбей калдым. Мен азыр эчтеке деп жооп бере албайм. Баарыңыздар көрүп атасыздар, адилетсиздик кенедей балдар алып атат. 2 жыл эмес, азыр 2 саат ырдап койсо деле акчаң болсо сатып алсаң болот экен. Бирок Мерген Турган байкебизге эл берген болуш керек, Анан бүгүнкү күндө эл берген эл артист деген наамым бар. Ошо 13-жылы жана азыркы сүйлөп атпадык, бирок ошол казактар келип 13-жылы мен 30 жылдык концертим болгон маалда эме Казак Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деп бергенде, ошондой элден чыгып келип, анан бир аксакал чыгып, эл толтура, дворецто толтура эл болгон, там аншлаг толтура. Ошондо эл берген да. Ушу карасак, Мерген карапайым балакесиң, биз ойлоп турбуз сени. Карасак залда бир чиновник жок экен. Бул эмне үчүн ушундай келишкен жок, мен түшүнгөн жокмун. Анан өзүң карапайым элдин баласы экенсиң, жалаң эл келиптир, биз эл беребиз деп берген. Ошондо андан кийин дагы ошо менин заслугам жөнүндө көп обсуждение болуп, Facebooктан жанагы тармактардан чыкты. Ошондо да көп эл артисти деген эмеске давно бергенсиз деп эл берди. Эми бул элден главный ошо экен. Анан элдин сүйүүсү экен да. Анан азыркы маалда эми ойлоп атам, быйыл алам деп ойлоп жүрсөм, эми өкмөт өзгөрүп атат, тия өзгөрүп атат, өткөндө бир айтат, мораторий жарыялап салган деп жана күлүп атам. Болгон жаштарга берип, болгон бара берип туруп анан кайра мораторий кылып салганда өзүм да күлкүм келди. Эме буйрук болсо болор, болбосо эң эл берген, эл артист деген наам бар, элдин сүйүүсү бар. Бирок рахмат, адилеттикти издеген жакшы эле окшойт. Рахмат, эми
Мерген байкеңерде эмнеси болсо дагы баардык нерсени мезгил тааныйт деп мезгил тааныйт дейт го, убакыт көп нерсени көрсөтөт. А менен сырткары азыр мына райханы же, батме же, көптөр ала шахриз же деген бар. Көп ала элек да. Баляшта телегөрчүбүз бар экен, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Кош келиңиз. Мерген Турган байкени. Кандайсыз Мерген Турган байке? Жакшы, рахмат. Бизди Сыналгынын үнүн азайтып, телефондон уксаңыз бизде. Жолдоруңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат, жакшы. Суроо бериңиз. Мерген байке, кызымдын туулган күнү эле алгач ырдап чыккан жакшы ырдап берип коесузбу деп суранып атыр элек. Рахмат билдирели сизге Баляшка чыккандыгыңыз үчүн. Куттуу болсун, кызыңыздын туулган күнү болсо, бүгүн ошол кызыңызга ден соолук каалайлык. Деги эле кимдин бүгүн туулган күнү болсо, баарыңыздарды туулган күнүңүздөр менен куттуктайм. Туулган күн бул өтө жакшы нерсе, ошондуктан туулган күнү куттуу болсун. Анан бирок анан ырдап берейин. Азыр жанагы суроолорго жооп берип атпаймынбы? Анан жана биз сүйлөп аттык. Ошол жерге келелик, ошо токтоп калды окшойбуз. Анан ошол эки эми кыскараак айтайын, мен кээде аябай көп сүйлөбөйм, ошондо силерди токтоп турулайын. Анан кыскасы айтканда ошол эки тарткан номер, концерттин номер. Кийин каким-то образом ошо бала чыгарган окшойт, или бирөө келечекте түшүнгөнбү, или аябай режиссер болгон, мындай карап турсаң мындай эми жаңылыкты түшүнгөн. Анан эфирден кетирип, анан ошондон баштап дагы аябай жанагы мындай 25 фонтанда мондай бутумду мондай секирген бир клипим бар. Азыр жоголуп кетти, негедир ошол маалда алып калбаптырбыз же телевидение алып калбаптыр. Балким архивде издесе чыгып калат. Может чыгып калат. Мен ойлойм эгер кимдер билсе алып берсе абдан жакшы нерсе болот эле да. Анан мен ойлойм ошондой анан эл бир башкача эме болду да, бир жаңылык келгенсип. Азыр кандай клиптер дайындап атасыз? Ошол маалда эми азыр кандай десем, азыркы клиптерим мен негизи бореки азыр жүрөгүмдө деген ырым бар, ошолорго бир тартсам деп жүрөм, бир жайыраак, анан бир өзүмдүн өмүрүм жөнүндө какой-то бир азыркылар эми азыр чоң ата болдум азыр. Дыңкы жеңе бүткөн, бүттү, дыңкы жең бүттү, Пугачева бүттү, Парожа бүттү. Азыр Мерген Турган өзү эле калды кайра. Анан кийин мен азыркы чыгармачылыкта бала жөнүндө ырдагым келет, небере жөнүндө, үй бүлөлүк бир бакыт жөнүндө. Себеби дегенде гастролдо жүрө берип, мен деле үй бүлөмө деле көп эме көңүл уралган жокмун да. Анан азыркы маалда бир жакшы бир мындай Кудайыма тобо, бактылуумун, неберемди кучактап, балдарымды кучактап, ханатымды кучактап, ушу бир өзүмчө бир жакшы бакытка бөлөнүп турган убагым. Азыркы ырларым ушул үй бүлө жөнүндө, бала жөнүндө, анан сүйүү жөнүндө, жубайлар жөнүндө, жубайың жөнүндө, анан бир жашоонун бир жакшы жактары жөнүндө ырдагым келип жүрөт да. Бирок ырларым бар, жана жүрөгүмдө да ырларым бар. Ошого бир жакшы клип тартам деп жүрөм. Эми азыр да кызыктуу экен. Ошондо сахнадан мындай так секирип билбей каласызбы эми? Эми кандай десем, так секирип койсо болот. Оолуксам 15 жаштамын дейт. Аны кылбасам эле, бирок эми бареки все-таки башка бир ар бир адам возрасты келет экен, мен ошону түшүнчү эмесмин. Илгери карап туруп эмне ушинтип өшөт деп. Көрсө өзүңдүн негизи ырчы өзүнүн жашоосун ырдайт. Өзүнүн эмесин. Ошондуктан мүмкүн какой-то шарт келип калса, мүмкүн андай мүмкүн секиргенде эле ырларды ырдап коербуз, бирок жарашпай калат го деп ойлойм да, анткени возраст башка болуп калыш керек. Сизди биз талантыңызды аябай сыйлайбыз, ошол эле кыргыз элинин катарында биз дагы. Анан өзгөчө, мисалы сиздин үнүңүзгө, анан вокалыңызга, анан диапазонуңуздун аябай кенендигине аябай баа беребиз. Ошондуктан азыр сизге бир ырдаталы эми. Атаң келгенден кийин таң атпайбы деп койду. Ырдатпасак болбойт. Эми көптөн ырдайбай жүрөбүз. Эми аябай кандай десем эми. Эми ырдап берейин бир. Ушул эки жанагы чалдык азыр. Биздин көрөрмандар ушул кызынын туулган күнүн куттуктайлык, баардык бүгүн кимдин туулган күнү болсо ошол адамдарды куттуктайлык дагы. Жакшы маанай, таң маанай деген жакшы силердин эмеңерде кандай аталат? Таң маанай, жакшы маанайыңар дайыма ачык жүрсүн деп бир жакшы ырдап көрөйүн деп койбойму дейм. Көптөн ырдай элек, нече что короз чыгып кетсе коркпогула деп койду. Ал көптөн ырдабагындыкы.
жылуулук дүйнө сендеги жүрөктүн сырын мендеги сүйүүнү кайдан сезмекмин сүйбөсөм эгер мен сени көркүңө жоктой теңдешим көңүлдүн сүйгөн эркесим бакытты кайдан сезмекмин байкабай калсам мен сени жүрөктүн сезбей арзусун өмүрдүн кечпей ашуусун өтмөкмүн сени көрбөсөм өмүрдүн сендик өмүрдүн сезбей таттуусун өтмөкмүн сени көрбөсөм өмүрдүн сезбей жашоонун сезбей таттуусун өмүрдүн сезбей таттуусун Ай балли, канча модуляция болуп кетти. Караңызчы. Экран артында көрүп аткан ар бир көрүүчүбүз кол чабып атат болуш керек. Кандай үн, кандай Көрүүчүлөр башкача болот, бирок биз жаныңызда отуруп уккан бул өзгөчө. Бир ырдайна келем, сагынып калтырдым го. Сизге ырашчылык билдирели. Чындыгында дагы көп суроолорубуз бар эле. Убакыт деген убакыт экен. Убакыттын кеп калды. Коройт деп коткан. Анан эме жанан аягына да чыкпай калды. Клип ошондой тартылган. Ошондо мен Мерген Турган болгон. Эми кечеги менен бүгүнкү кандай? Бүгүн оңой. Кечегилер башташ кыйын болчу. Анан азыркы деле оңой деген адно, бирок азыр конкуренция көп. Ошондуктан бөлүнүп башкача чыгыш керек. Анан чыныгы чыгармачылык менен башка нерсени туурабай, башка жактан алып албай, көчүрүп албай, ошо арабтардын музыкасына кошуп албай, башка ритмдерди албай өзүбүздүн кыргызча, өзүдө жакшы акындар бар, жакшы композиторлор бар, жакшы аранжировщиктер бар. Ошолорду иштеп, өзүнчө бир өзгөчөлөнүп бир чыгармачылык менен чыкса, мен ойлойм, анан ошо чыгармачылыкты сатпай, ошо боюнча кандай болсоң, ошо боюнча аягына чейин ырдасаң, мен ойлойм, бул сахнанын, мындай айтканда, сахна ошондойлор түзөт. Чыгармачылык адамдарды. Ошондуктан бүгүнкү күндө да эми жамандабайм, жакшы жаштар көп, ичинде ийгилик каалайм. Анан все-таки улууларга дайыма сый, урман себеби дегенде кечеги убакыт эми кайра келбейт. Ошондуктан ар бир убакыт өзүнчө бир кызыктуу. Ийгилик каалайм. Чакырганыңарга чоң рахмат. Анан кийин кененирээк да чакыргыла. Мен жаңы эле чачылып дагы аябай көп нерсени айтайын деп атсам бүтүп калды. Ишиңерге ийгилик каалайм. Сөздү кайра чакырабыз сизди, келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат айтабыз. Мерген айка, чындыгында талантыңызды эл баалайт. Бүгүн бизде конокто көпчүлүк сүйгөн ырчы, ырлары популярдуу учурунда өзгөчө чач жасалганга Мерген Турган болду. Ыраазычылык билдирели. Биз болсо таң маанайды улантабыз. Таң маанайды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бизде дагы сиздерге айта турган кызыктуу маалыматтарыбыз бар, кеттик.